Ош технологиялык университетинин гуманитардык технологиялык колледжинин гуманитардык педагогикалык жана IT технологиялар бөлүмүнүн IT технологиялар предметтик циклдык бирикмесинде окуган студенттердин ата-энелери менен окуу жай жамаатынын жолугушуусу болуп өттү. Алгач Оштунун окуу иштери боюнча проректору Улукбек Мамытов сөз сүйлөп, окуу процессин алдыга жылуусуна, окууга катышууга, тазалык, тартип, тарбия иштеринде ата-энелердин көмөгү эң маанилүү экенин баса белгиледи. IT технология багытына негизинен мамлекет тарабынан, жетекчилик тарабынан аябай жакшы камкорлуктар көрүлүп, быйылкы жылда мисалы тең жарымдан көп бюджетте 470 место берилген болсо, ошонун тең жарымдан көбү мына ушул IT технология багытына берилип отурат. Мунун берилиши дагы биздин мамлекетибиздин өз өнүгүшүндөгү жаңа технологиялык багыттагы илимдин өнүгүшү. Аталган иш-чара IT технологиялар предметтик циклдик бирикмеси тарабынан уюштурулуп, ага университеттин жетекчилиги, окутуучулар, ата-энелер жана студенттер катышты. Жакшы окуган, коомдук иштерге активдүү катышкан студенттерге ыраазычылык барактар берилди, ата-энелер тарабынан суроолор берилип, каалоо тилектер айтылды. Эртең менен анан түштөн кийин дагы бөлүнүп калганда ошого эмне үчүн сиздерде андай болду? Же экинчи смена эмес, же биринчи смена эмес. Себеби дегенде биз мына IT программа боюнча кошумча курстарга берүүнү каалаган болчумун, тил боюнча ошого азыр мындай убакыт таба албай атам да. Же сиздерде аудитория жетишсизби, же мугалимби, ошого мен жоголайын деген болчумун да, ошондой. Бир эле ушул IT технология боюнча 34 группа бар. Бул бир гана колледждеги 9-чу жана 11-чи класстардын базасындагы боюнча. Ал эми ошол эле мезгилде биздин университетте мына ушул маалымат технологиясы жана кибернетика факультетибиз бар. Мында дагы бир нече группаларыбыз бар. Ошондуктан бул жердеги негизги бул балдарыбыз түздөн түз компьютер менен, түздөн түз программалоо менен иштегендиги үчүн ошолорду баягы скользящий график катары ошол кабинеттер, компьютерлердин мүмкүнчүлүгүнө жараша скользящий графикте расписание коюлуп берилет да. Ошо биздин наристе көргөн балдарыбызды ушунчалык деңгээлге жеткирип, ушунчалык тарбиялап өстүргөнүңүзгө рахмат чоң. Биз ата-эне бүтө бир карайбыз, айтып дейбиз, калган баардык максат ушул жерде. Ушул балдарыбызды ушунча чоң өткөргөн сиздерге чоң рахмат, чоң ыраазычылык. Белгилей кетсек, аталган иш-чара студенттердин билим алуусу үчүн шарт түзүп берип жаткан, ата-энелер менен тыгыз иш алып баруу, алардын сунуш пикирлерин угуу, студенттердин татыктуу адис болуп чыгуусуна өбөлгө түзүү максатында жыл сайын уюштурулуп келет. Менин ой максатым ушул университетке жок дегенде жакшы мугалим болуусу үчүн тапшырдым кызымды. Элдин керегине жараган. Кызыңыз кайсы багыт боюнча окуйт азыр кочокой? Кызым ушул ОШПИ 123 эмеси боюнча мугалимдик кесипте дагы көптөгөн 4 түрдүү кесиптин эмеси эси болуусун шарт неме кылат, окуп жатат. Программист баягы айтишниктердин азыр келечегине жакшы болот деп тандоого биз көбүрөөк эме кылдык. Анан балам өзү ошону туура кабыл алып, азыр жакшы окуп атат. Анан бизде контрол жакшы. Жалпы ошо Оштун университет, Ош технологический университеттин жалпы жамаатына ыраазычылык айтабыз. Жамаат мугалимдеринин баардыгына ыраазычылык билдирем. Менин неберелерим бул окууду өздөрү тандады. Бири 3-чү курста программист айтишникте окуйт, бирөөсү 2-чи курста ушул программист айтишникте окуйт. Ушул эжеке агайлардын баардыгына ден соолук, иштерине ийгилик, үй бүлөлүк бакыт ар дайым Алла колдоп жүрсүн. Ушул балдарды окуткандыгына ыраазычылык билдирем.